Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Спортко акча коюуга Адин экспертти сунуштайбыз. Адин экспертте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң сизге 100% бонус берилет. Пополнение шотту басып туруп, арланга кайрылып балансыңыздарды толуктап алсаңыздар болот. Адин эксперт, ишенимдүү букмейкер. Ырчы Данияр Эрматов тойдо белгиси селкини өп жаткан жеринен видео тарады. Үстүбүздөгү жылдын 16 мартында Ош шаарында жылдыздуу түгөйлөр Айдана Дека жана Аваз Акимовдун үйлөнүү тою болуп өттү. Той адаттагыдай эле шаан шөкөттүү болгонун Инстаграмдагы жайнаган сүрөт, видеолордон көрүүгө болот. Дал ошол тойдогу видеолордун бирине Данияр Эрматовдун көрөрмандарын ойго салган жагдай түшүп калганын байкасаңыз болот. Видеодон Данияр Эрматов четте туруп көк көйнөкчүн селкини бетинен өп койгонун көрүүгө болот. Видео интернет булактарына тарап, ырчынын көрөрман кыздары бул селки ким деген суроолор менен баш катырышууда. Ал эми Данияр өзү бул жагдай тууралуу эч кандай комментарий берген жок. Ал эми айрым Инстаграмдагы баракчаларда видеодогу кыз Данияр Эрматовдун сүйлөшкөн кыз эмес деп 100% ишенимдүү пикирин билдиргендер да жок эмес. Эске салсак, Айдана Деканын кыз узатуу аземинде Алмаз Шаадаев Айжан аттуу кызга үйлөнөм деп чуу жараткан эле. Эми чоң тойдо Данияр Эрматов кадрга илинип олтурат. Көпчүлүк той ак жолтой болуп бойдок жылдыздардын баары үйлөнөт го деген жакшы ниеттерин айтышууда. Булак барометр чекитке ийже биздин каналга жазылып жана акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес. Джонинин Күттүмай ыры эми орус тилине которулду. Көрөрмандар көбөйдү. Джони деген аты менен элге таанымал болгон ырчы Жаныбек Жеңишбековдун Күттүмай деп аталган чыгармасы эми орус тилине которулду. Ыр кыргыз элине жана боордош казак элине кыска убакыттын ичинде тарап жаш муундун талабына жооп берген хит чыгармага айланган эле. Чыгарма жаралгандан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин ырды айтылуу Кайрат Нуртаста казак тилине которуп ырдап чыккан болчу. Эми минтип чыгарманы орус тилине Тогжан Муратова аттуу казак кызы которуп ырдап чыкты. Ал видеону YouTube баракчасына жүктөп: "Достор, силер менен өзүмдүн дагы бир эмгегим менен бөлүшкүм келип турат. Бул баарына жаккан Күттүмай чыгармасы котормосу мен күттүм". Ырдын автору кыргызстандык ырчы Джони. Кийинчерээк Кайрат Нуртас казакча ырдап чыкты. Анан мен орусча текст жаздым. Чыгарма орус тилинде да көптөгөн угармандарын табат деп ишенем. Бири-бириңерди сүйгүлө жана албетте күткүлө деген маанидеги баяндама жазып калтырган. Бир 10 күндүн ичинде 100 миңден ашуун көрүүчү көрүп, 5 миң жактыруу белгисине татыган. Ал эми талкууга алынгандардын 70-80% Кыргызстандын ырчылары мыкты деген өңүттөгү пикирлерин жазып калтырышууда. Булак барометр чекитке Кыз сайкал, ырчы. Бир аял бир баланы бага албай катын алам деп күйгүзөсүңөр да эркектер. Ырчы Мажиттин карындашы Кыз сайкал өздүк баракчасына кызы менен түшкөн сүрөтүн жүктөп: "Негизи айымдар темир экенбиз. Ата дагы, апа дагы болуп жетишкен айымдар арабызда көп эле болсо керек. Эне деген баланы ойлойт экен, А эркектер эмнени ойлойт? Кээ бирки жарым акыл эркектерге кеңеш берсек болгудай. Чынын айтсам, аялдан айырмаңар жок. Бир аял бир баланы бага албай катын алам деп күйгүзөсүңөр. Ал ала койгула. Аялдарыңар бир мага жазбагыла. Мен турмушка даяр эмесмин. Кызымды арасат жолго таштап күйөөгө тийгидей башы жоктор тийип ала беришсин. Бир келген жашообузга эч кимге тебелетпейбиз. Жакында чоң жаңылык болот окшойт" деп күлгөн быйтыкча аркылуу билдирүү калтырган.
Анда интернет колдонуучулар "Сен күйөөң менен жарашпадың беле?" деген сындуу суроо калтырса, ырчы кыз сайкал "Жок, жарашкан эмеспиз" деп жооп жазган. Азыркы тапта кыз сайкал эркектерге карата жазган постун өздүк баракчасынан өчүрүп койгон. Эске салсак, ырчы кыз сайкал Эрнис аттуу жигитке турмушка чыгып, бир кыздуу болушкан. Учурда эки таттуу түгөйлөр эки ажырым жолго тандашкан. Булак аргумент чекитке